Учурда республиканын бардык аймактарында өткөн 2019 жылдын жыл жыйынтыктарын чыгарууда. Булардын катарында мамлекеттик статистика башкармалыгы да бар. Бүгүн Жалал Абад областык мамлекеттик статистикалык башкармалыгы өткөн 2019 жылдын жыйынтыгын карап, андагы жетишкендиктер, кемчиликтер туурасында сөз жүрдү. Андан сырткары эл жана турак жай фондунун каттоо жүрөт, ошого карата даярдыктар туурасында бүгүн биз бүгүнкү маселе көзөтүүсүндө талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад областык мамлекеттик статистика башкармалыгынын башчысы Садыралиев Жандарал агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы агай? Студияга кош келипсиз. Агай, мына бүгүн сиздер ушул атайын өзүңүздөрдүн жыйынын өткөрүп, өткөн 2019 жылдагы аткарган иштер боюнча талкуу жүргүздүңөр да. Мына ушул боюнча сюжет даярдаганбыз, ошону көрүп алып туруп, андан кийин маегибизди улантсак. Тузак жана Аксу райондорунда айыл өкмөттөр жана юридикалык чарба субъектилеринин отчетторду өз мөөнөтүндө тапшырбагандыгынан Мындагы чогулгандар областтын бардык район шаарларынан келген статистика бөлүмдөрүнүн башчылары өткөн 2019 жылда эмне иштер аткарылды, эмне кемчиликтер болгону тууралуу талкууланды. Алгач баяндамалар жасалып, жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аткарылган иштер толук канды болбосо да, бардыгы жакшы деп берген учурлар болуп жаткандыгы айтылды. Ал эми статистика башкармалыктары кетирген каталарын бул жылы бир топко азайткан. биз былтыркы жылга караганда мына берген отчетторубузда кетирилген каталар деген эң чоң көрсөткүчүбүз бар. Ошол көрсөткүчүбүз боюнча биз былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе кыскартууга жетиштик. Былтыр 70 ката кетилсе, быйыл 40 ката кетирдик. Почти 2 эсе болду. Ушул биздин эң жогорку көрсөткүчүбүз болуп эсептелет. Андан сырткары биз эң негизгиси ушул быйыл 5 отчетту электрондук вариантка өткөзүүгө жетиштик. Бул биз үчүн чоң көрсөткүч. Жогорудагы туура эмес айтылган маалыматтар боюнча областтык статистика башкармалыгынын башчысы район шаарларда иш алып барган кызматкерлерге ар бир тармактын аткарган иштери боюнча анализ жасап, текшерүүлөрдү жүргүзүү керектигин айтты. Бир адамдын фамилиясын өзгөртүп, шофердин өзүнө калтырып, ушундай нерселер болуп атат. Эми бирок колдон келишинче тактадык. Өзүңөр билесиңер, ЕАС боюнча дагы Кыргызстандын көрсөткүчү түшүп кетти. Аталган башкармалык район шаарлардагы бөлүмдөргө анализ жүргүзүп, 2019 жылы берилген тапшырмаларды өз деңгээлинде аткарган бөлүмдөрүн аныкташкан. Анда биринчи орунду алыскы Тогуз-Туроо райондук статистика бөлүмү алып, бүгүнкү жыйында дипломго ээ болушту. Биздин өкмөттүн бекитип берген атайын программасынын негизинде биздин статистикалык отчетторубуздун саны 871 болчу. Анын ичинен 14-тү баягы программадан сырткаркы аткарылган иштер болду. Мен ойлойм, ошол биздин быйылкы жетишкендигибиздин себеби, биринчи даражадагы дипломду алган себеби биздин кызматкерлер ошол 871 отчетту өз маалында мөөнөтүнөн кечиктирбей, ар бир тармактар боюнча, ишканалар боюнча, айыл өкмөттөр боюнча жакшы убагында мөөнөтүндө алганга жетишти. Ал эми 2 жылдан бери жарыяланып келе жаткан региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата да бир топ иштерди аткарышып, электрондук форматка да өтүшкөн. Бул боюнча дагы иштер уланат дейт мындагылар. Санариптештирүү боюнча эң негизгилеринин бири, мына өзүңөр билесиңер, жалпы эл каттоо быйылкы жылы электрондук форматта өтүп атат, мобилдик тиркеме менен. Бул эң чоң эмеси. Андан сырткары бизде былтыркы жылы 3 отчеттун түрүн электрондук вариантка которгонбуз. Бизге отчет тапшыра турган респонденттер өзүнүн ишканасынан туруп эле бизге келип эстен ошол жерден отчетту берип, интернет аркылуу жөнөтүп коет. Кайсы гана тармак болбосун аткарган иштерин так беришсе, статистиканын да иши жакшырмак. Ильяс Турдубай уулу, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү темабыз областык статистика жыл жыйынтыгын чыгарды деген теманын арасында талкуу жүргүзөбүз. Андыктан өткөн жылдагы аткарылган иштер, андан сырткары мына ошо 2020 жылы эл жана турак жай фондунун каттоо жүрөт. Мына ушуларга да даярдыктар туурасында да суроолор болот. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, түз байланышка чыгып берсеңиздер болот. Биздин байланыш номерибиз иштеп жатат. 037-22 коду менен 5-02-06 номерин чалсаңыздар, биз силерге сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Жандарал агай, мына жогоруда дагы сюжетти көрүп алдык да, мына ошол жерде айтып атасыздар, мына 2018 жылы 70 ката кетирсек, мына быйылкы 2019 жылда биз 40ка чейин чүрдүк деп атасыздар да. Алар эмне каталар эле? Биз эми
негизги ишибиз респонденттерден ошол аткарган ишинин көлөмү тууралуу, саткан соодасы тууралуу отчетторду алабыз. Анан ошолор тапшырган отчеттордо айрым учурда ошол алынган отчеттордун айрым жерлери туура эмес болуп, бир цифралары туура эмес берилип калып, же былтыркыга салыштырганда, же болбосо чен бирдигинен келгенде жаңылып калып, респонденттер отчет тапшырат да. Ошол отчетту биз оңдогонун оңдоп калып, оңдой албаганын республикага борбордук эсептөө борборубуз деп коебуз. Ошол жака барганда алар ошону сразу бизге ката деп эсептейт да. Ошондуктан бул биздин көрсөткүчү, эң негизги көрсөткүчү статистикада ушул да. Биздики жана завод, фабрика сыяктуу определенный убакытта белгилүү отчеттун түрүн беришибиз керек. Андан кечиксек да болбойт. Ал дагы кемчилик. А ошо берген отчетубуздан дагы бир-эки жеринен жанагындай болуп калса, ал ошол ката деп эсептелет. Ошол биздин негизги көрсөткүчтөрүбүз. Ошондуктан мына былтыркы жылкыга салыштырып, мен быйыл ар бир райондун кетирген катасын жана коллегияда дагы айттым. Биз ошол негизги көрсөткүчүбүз да ошол. Ага, ошол жерде коллегияда да айтылды да, ошол кээ бир айыл аймактарда туура эмес маалыматтарды берип, өзүнүн ошол ишин жаап үчүн да туура эмес маалыматтар берилип атат депчи. Мына ушулар боюнча да айта кетсеңиз. Бул адам болгон жерде бул нерсе болот экен. Мына быйылкы жылы бизде айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн көлөмүн 104%га өстүрөбүз деген атайын божомол кабыл алынган экен. Ошол божомол боюнча райондор аракет кылып, анан айрым жерде экинчи түшүмүбүз болду эле, анан ошону кошпой калдык. Же болбосо могул жерде айдалган эгенибиз кирбей калыптыр деген сөздөрдү айтышат да. Анан ошондо биз сөзсүз учур колдон келишинче тосмо текшерүү деп коебуз, тосмо текшерүүгө чыгабыз. Ошол мезгилде анан биз айрым учурда барып текшерип, жана мен айтып кеттим, бир нече комиссия болуп текшерип бир айыл өкмөттөрүн экинчи түшүм боюнча. Анан биз эсептеп келгенден кийин дагы кайра отчетту бергенде ошол кошуп жазган цифралары кестешип калат да. Анан ошону биз айтып атабыз, жана ошондойду кетирбешибиз керек. Эми ошолорго көз жумуп койсок, биз маселен алдын албай койсок, ал кошулуп кетсе, эми аларга бир аз көрсөткүчү оңдолор, бирок биздин статистиканын тактыгы жогору. Ошондуктан биз ошол багытта иштеп атабыз да. Эми ушул жогоруда айтып attыңыз да, биздин тосмо аракеттер да жүргүзүлөт депчи. Мына ошо 2019-жылы канча ошондой тосмо аракеттер болду? Биз текшерүү 2019-жылы өзүбүздүн 12 статистика башкармабыздын план боюнча 3-өн тосмо текшерүү кылып, жалпы ишин. Аны өзүбүздүн ошол кварталдагы коллегаларыбызда карадык да. Андан сырткары жана айттым, 132 тосмо текшерүү жүргүзүлдү. Бул ар бир райондо, айрым айыл өкмөттөрдө, анан чоң мекеме ишканаларда баягы биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетип, колубуз тийип калганда гана текшере алабыз. Бизге где-то 10%ке чейин текшергенге мүмкүнчүлүк берген. Ошонун алкагында текшерип, мына былтыр 132 ишкананы текшердик да. Ага, ушул жерде албетте ошо сиздердин ошо мамлекеттик статистика башкармалыгы сөзсүз түрдө ошо жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барыш керек да, түзмө-түз. Ошолор аркылуу, алар берилген маалымат аркылуу сиздер ошо элге жайылта аласыздар да. Деги эле ушул боюнча ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен иштөө кандай жүрүп атат? Андан сырткары ошол жерде кээ бир учурларда айыл аймак башчыларынан, айыл өкмөттөрдөн, район жетекчилеринде ушул маалыматтар кечиктирилип берилип атат дегендер да айтылды да. Мына ошондойлор дагы кайсы райондор ошондой, эгерде ошондой болсо катталды, ошолор боюнча да айта кетсеңиз. Бул жерде биз чындыгында жергиликтүү бийлик менен сөзсүз түрдө жакындан бирдиктүү иш алып барышыбыз керек. Анткени кайсы жерде кандай ишкана ачылды? Айрым ишканалар көп учурда салык инспекциясына учетко туруп, биздин статистикага отчет тапшырбай койгон мезгилдери болот. Эми өзүңөр билесиңер, бул налогтугу бир аз баягы колу узунураак. Ошол эле мезгилде бизге баягы унутуп калдык деген шылтоо, башка менен отчет тапшырбаган мезгилдер болот. Мына былтыркы жылы бизде мына иштеген Фулт Голд майнинг деген алтын ишканасы бар.
ошол баягы былтыр 6 ай жетекчилер баягы эли көтөрүлүшкө чыкты дегенде бизге 6 ай иштебедик деп берген. А республикалык өнөр жай комитети менен салыштырганда алар ошол мезгилде продукция чыгарган болуп чыкты да. Кийин анан биз эменде алардын катышуусу менен оңдодук. Эми ошо айтайын дегеним ушундай, а бирок жергиликтүү бийлик менен бирге иштешкенбиз. Жергиликтүү бийликтин ар бир акимчиликтин алдында биринчи орун басарынын курамында салык, соцфонд биз кирген комиссия бар. Бизде байланыш бар экен, угу алсак. Алло, саламатсызбы? Алло? Алло. Угат азырматтыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алло. Угат азырматтыр, сурооңуз бериңиз. Саламатсызбы? Мен алло. Sizge bir soru vereyim dedim ele. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Мына ушул жерде эле биз дагы баягы айтып атпадыкпы, жогоруда ушул текшерүүлөр жүргүзүлөт депчи. Анан албетте баягы тармактарды текшерүүдө, алардан маалыматтарды алууда албетте ушул кызматкерлер да чоң роль ойнойт да. Мына бүгүнкү күндө ушул облустун бардык район шаарларында сиздерде ушул статистика башкарма бөлүмдөрүндө кызматкерлер жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Ondan туура суроо себеби бардык маселени кадрлар чечет деген маселе бар. Биздин стат комитетинде, ушул улуттук статистика комитетинде эмгек маяна мынагы бардык министрликтерди алганда бир орто министрлик катары эсептелебиз да. Айлыгыбыз ошондой. Ошон үчүн дагы бизге кадрлардын келиши өтө аз болот. Айрым учурларда бир орунга бир адамды дагы конкурска таппай калган күндөрүбүз болуп атат. Бирок азырынча 4 ваканттык орунубуз бар. Бирок ал жерде убактылуу адамдар иштешип жатат. Негизи канчалык күчтүү кадрлар келсе, менин оюмча сөзсүз түрдө иш алдыга жылат. Биз келген кадрларды окутуп, үйрөтүп, билбегенин билгискенге жеткизип атабыз. Бирок ошол эле мезгилде бардыгы идеальный иштейт же болбосо бардыгынын колунан келген профессионал деп айтышым абдан кыйын. Албетте кемчиликтер бар. Албетте анан ушул жерде ар бир бөлүмдөрдүн ушу имарат маселеси да курч бойдон калып атат да. Сиздерде ушул бардык район шаарларда мына ушул статистика отурган кызматкерлердин имарат маселеси кандай бүгүнкү күндө? Талапка жооп береби? Бул дагы биздин өтө көйгөйлүү маселелерибиздин бири. Биздин Жалал Абад областы боюнча 12 район шаар болсо, ошол 12 район шаардын экөөсүндө гана өзүбүздүн баланстагы имаратта турабыз. Калгандарыбыз бүт акимчиликтин имаратында аренда катары турабыз. Светин, ысык жылытканын өзүбүз төлөйбүз. Калган маселелер ошол акимчиликтин эмесинде болуп туруп атат. Чындыгында келгенде өзүнүн ишканасы болуп, өзүнө шарт түзүлсө абдан жакшы болот. Мына биз ушул бир эле нерсени айтып кетейин. Мына Тогуз Торой району ушул мезгилге чейин бир эскилиги жеткен баягы илгерки жыгачтан курулган үйдө жашаш үчүн мына быйыл улуттук статистика комитетинин төрагасынын кийлигишүүсү менен ошол жанагы этаж үйлөрдөн 3 комнатный үй сатып алганга каражат таап берди, эптеп. Бул жакшы болду. Эми ушундай болуп акырында отуруп ар бир статистика бөлүмү өзүнүн өзүбүздүн баланстагы имарат болсо абдан жакшы болот эле. Бирок азырынча ошондой арендадагы имарат менен жашап атабыз да. Албетте бул суроону да бербесек болбойт. Өзүңүз билгендей, мына ушу президентибиз 2 жылдан бери региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялап келип атат. Мына ушул багытта дагы эмне иштер жүрдү? Бүгүнкү күндө бардык эле тармактарда өзүңүз билесиз, заман талабына ылайыкташтыруу электрондук форматта өткөнбүз да. Албетте сиздерде дагы бул орун алып тур, бирок дагы кандай иштер аткарылат? Эмнелер болду ушул боюнча? Бул санариптештирүү президентибиздин койгон талабы бул абдан туура талап. Биз өзү статистика мурунтан эле электрондук баягы информацияларды алып берүүнү район менен республика электрондук вариантка өткөнбүз. Бирок
биздин эң негизгисибиз бизге тапшырган респонденттерден алган отчетубуз баягыдай болуп кагазды көтөрүп келбестен ошол турган жеринде эле өзүнүн кеңсесинен эле бизге бергени абдан жакшы да, эң алдыңкы. Мына быйыл бул багытта биз 5 эң негизги деген 5 отчетту ошол электрондук вариантка котордук. Кудай буюрса, мына 2020 жылдан баштап респонденттер үйлөнгөнүнө карап ошол отчетторду бүт өз ордунда беребиз. Андан сырткары мына айыл чарбасында дагы бизде ар бир айыл өкмөттө экономик статис дегенибиз бар. Мына ошол экономик статистер айыл өкмөтүндөгү баягы айдап сөбүдөн баштап бардык информацияны мурункудай келип отурбастан эле интернет бар жерде электрондук вариант менен биздин область райондорго бериш керек. Албетте муну бүгүн бардыгы бүт деп айта албайм, но бир 60% экономик статистерибиз райондорго интернет аркылуу берип калды. Бирок көп жерде айрым жерде жана айткандай кадрлар бар, улгайып калган аксакалдар бар, башкалар бар. Эми ал маселени чечүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Мүмкүн бул 2020 жылы Кудай буюрса биз ошол экономик статистердин ишин дагы электрондук вариантка өткөнгө жетишебиз деп ойлойм. Атайын өз бирок сиздерде ошондой атайын сайт барбы жокпу бүгүнкү күндө? Бизде өзүбүздүн статистиканын улуттук статистика комитетинин сайты бар. Полный эмеси менен ар бир райондун өзүнүн эмеси бар. Электронный адреси менен биз ошол ар бир отделге, кайсы отделге жөнөтсөк ошол отделдин адресине ошол электрондук почта менен жөнөтүп турабыз. Рахмат. Анан албетте ошо сиздердин быйыл ошо 2020 жылы эл жана турак жай фондунун каттоо жүрөт да. Бул дагы бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин чоң бир иш чарасы. Мына ушул боюнча дагы атайын ролик бар, ошону көрүп алып туруп, андан кийин ушул багытта сүйлөшсөк. 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин Кыргызстанда элди жана турак жай фондун каттоо жүргүзүлөт. Каттоо учурунда заманбап технологиялар колдонулат. Кагаздагы суроолорду электрондук форматка өткөрүү үчүн Улуттук статистика комитети мобилдик тиркемени иштеп чыкты. Анын кагаздагы суроолордон бир катар артыкчылыгы бар. Чыгашаларды үнөмдөйт жана маалыматтарды иштеп чыгууну тездетет. Маалыматтардын сапатын жакшыртат. Каттоо учурун реалдуу убакытта көзөмөлдөгөнгө болот. Каттоо жүргүзүп жаткан кызматкерлерди эффективдүү башкарууну камсыз кылат. Бул мобилдик тиркеме баарына жеткиликтүү эмес, демек жарандардын персоналдык маалыматтары толук корголгон. Элди жана турак жайды каттоо учурундагы колдонулуучу суроолордун бир нече түрлөрү бар. Каттоо баракчасы, каттала турган жактардын тизмеси. Бул адамдар жашаган бөлмөлөрдүн ар бирине, анын ичинде жатаканадагы бөлмө, оорукана, мейманкана жана башка мындай мекемелерге толтурулат. Каттоо баракчасы калк. Үйдө жашаган ар бир адамга өзүнчө толтурулат. Каттоо баракчасы турак жай. Турак жай жана жарандардын тиричилик шарттары тууралуу суроолорду камтыйт. Жарандардын жеке маалыматтарынын баардыгы ачыкка чыгарылбайт жана жыйынтыктоочу маалыматтарды түзүү үчүн гана колдонулат. Маалыматтардын конфиденциалдуулугу жарандык укуктук келишимдер жана кызматкерлердин кызматтык инструкциясы менен кепилденет. Эл каттоо 2020. Кыргызстанда ар бир адам маанилүү. Тасма Россия Федерациясы финансылык колдоо көрсөткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Калкты жайгаштыруу фонду тарабынан ишке ашырылган. Калктын статистикасын иштеп чыгуу, анализдөө жана жайылтуу үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук статистикасын бекемдөө Кыргызстат долбоорунун негизинде даярдалган. Мынакей жогоруда дагы эл жана турак жай фондун каттоо боюнча роликти көрүп алдык. Чынында ушул жерде дагы айтым ушул дегиле ушул боюнча бүгүнкү күндө областта кандай даярдыктар болуп атат? Биз эми бул маселе өкмөтүбүздүн токтогу 17-жылы чыккан. Мына 2,5 жылдын жүзү болуп атат. Бир топ уюштуруу иштери жүргүзүлдү. Жергиликтүү бийлик менен бирдикте биз тарабынан негизинен эл каттоого керек боло турган базалык документтерибиз бардыгы даяр болду. Эми биз мындай өзүбүзчө айтып атабыз, 45 бүгүн 44 күн калып атат. Финишный прямойго чыктык деп атабыз да. Финишный прямойго чыктык деп атабыз. Бул жерде эң негизгиси эми эл каттоону өткөрө турган персоналды тандап алуу. Биздин область өзүңөр билесиңер абдан чоң область. Бизде азыр область боюнча 90 координатор, 472 инструктор, 4527 каттоочу, эсептөөчү деп койсок болот. Каттоочу именно түздөн түз каттоо жүргүзө турган переписчик тандап алышыбыз керек. Буларды азыр мына ушул эң главный координаторларды тандоо жүрүп атат.
тандоо бүткөндөн кийин буларды окутабыз. Андан кийин инструкторлорду тандайбыз. Мына аларды окуткандан кийин 69 айыл өкмөт болсо 69 жерде 5 күндөн переписчиктерди окутуу маселеси турат. Улансак болот азыр байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, Алла жакшыбы? угатабыз. Sen Fulkol Baynik'e oyuncasın ayttın öyle. O zaman cevap ver sana. O zaman oyunca cevap ver ki. Эмне боюнча? Жакшы, улбай алдык шөт. Тагылбай калды. Да, байланышка чыгыш мүмкүн. Азыр биз уланта берели, азыркы эме боюнча. Ошондуктан мына ушул эң негизги иш ушулда турат. Эми урматтуу жолдоштор, мына көрүүчүлөргө да айтып коюшубуз керек. Муну эл каттооду бизге эч ким эч жактан келип кылып бербейт. Эл каттооду өзүбүз өткөрүшүбүз керек. Ошол эле айыл өкмөтүндө иштеп аткан адамдар координатор болуш керек. Инструкторлор сөзсүз түрдө компьютерге жакын, түшүнүгү күчтүү адам болушу керек. Себеби ошол инструкторлор эртең ошол 5000ден ашык переписчикти ошол окутат. Өздөрү окутат. Бизге эч ким эч жактан келбейт. Инструкторлорду гана республикадан жардам сурап эсептөө борборунан адамдарды алып атабыз. Калганында өзүбүз өткөрүшүбүз керек. Ошондуктан өтө бул маселе менин түшүнүгүмдө актуалдуу, анан өтө жоопкерчиликтүү да. Буга ар бир айыл өкмөттүн башчысынан баштап ошол подборго катуу туруш керек деп ойлойм. Анан ушу каттоону дагы электрондук түрдө жүрөт атат да. Биз эгерде электрондук менен жүргүзө турган болсок, канчалык ишке ашыра алабыз муну? Бул электрондук вариантка өтүү дагы чындыгында биздин президентибиз тарабынан биздин улуттук статистика комитетинин төрагасы менен жолугушууда айтылган маселе. Анткени эми бизде азыр бардык жакта санариптештирүү жүрүп аткан болсо, эл каттоону дагы электрондук форматта өткөзүү. Бул чындыгында өтө мындай элдиктүү кадам болуп атат. Азыркы ушул мезгилдеги эсенгилардын бардыгында ушул 2 жылдын ичинде эл каттоо өтөт. Алардан али эч кимиси электрондук вариант менен өтө элек. Биринчи болуп биз кетип атабыз. Бул электрондук варианттын жакшы жактарын мына азыркы эмеде айтып кетти. Эми уюштуруу маселесине келгенде, бул жерде эң негизги нерсе мына биздин каттоочулардын ар биринин 5 андроидтен кубаттуулугу жогору болгон өзүнүн жеке телефону болу керек да, кол телефон. Ошол эң жогорку шарт да. Ошол телефону болгон адамды гана биз ишке кабыл алабыз. Ал телефону болбогон адам анда чындыгында ал жанагы эмени жүргүзө албайт да. Бул тарабынан мамлекетибизде эми баягы эменин бюджеттин тартыштыгы башка боюнча эми бир 10 күн эл каттоо өткөзөм деп мынча эмени алып, анан кийин аны эме кылыш маселеси да чечилбей, ошондуктан ушул вариантка токтолдум да азыр. Бизде байланыш барган болсак. Алло, саламатсызбы? Ben ошо иштегенде ошо саламатчылыкпы, мастер? Бере бериңиз, сурооңуз, угатабыз. Тиги айлыгы кандай, акча канча болот көчө кыдыр иштегенде? Акча маселеси. Значит, түшүндүм сурооду. Координаторлар 66 күнгө алынат 9,5 миң сом. Болот айлыгы ар айына. Ал эми переписчиктердики начислениясы 7656 сом, колго тийиши 6300-дөн 6,5 миңге чейин, эмес, взносторуна жараша. Анан иши негизинен 10 күн болот. Бирок кабыл алганда 1 айга кабыл алабыз, а 1 айда ошо калган күндөрү жалаң окутуу, переписчиктерди даярдоо, аларды барып баягы мурун кыла турган, иш кыла турган жери менен таанышуу болот. Ал эми основной иши 23 марттан 2 апрелге, 3 апрелге дедик, эмедеги эме боюнча 1 апрелге тоюш. 23 марттан 1 апрелге чейин 10 күндө сурап чыгып кетиш керек. Бир переписчикке 250 адам норма. А мурунку жылдары, мурунку эмелерде кагаз жүзүндө толтурганда дагы 350-400 адамдан болгон. Бул сапар
бул эмени нагрузканы кемейтип атат, что натыйжалуу болуш үчүн. Эми мына ушул эл каттоо жана турак жай фондун каттоого дагы саналуу гана күндөр калды да. Деги эле биз эгерде азыр окутуулар кайсы күндөн башталат, эгерде биз жетише алабызбы деген ой келет да, ушул боюнча эмне болот? Бул боюнча жетише алабыз, анткени мына мындай кылып календардык план атайы түзүлгөн. Бул жерде бүт ар күнүнө чейин жазылган. Мына февралдын 25-инен баштап март, апрелде ким эмне иш кылыш керектиги. Албетте бул жерде болушу мүмкүн ушул жерлердеги айыл өкмөттөрү баягы переписчиктерди окута турган залдарды даярдап бериш керек. Аларга керек боло турган жанагы техникалык жабдыктарды карап бериши керек. Ошол жагынан эле бир аз мындай тоскоолдук болуп же болбосо ыкчамсыздык болуп калбаса, менин оюмча биз бул эмеде жетишебиз. Албетте анан ошол албетте ошо жогоруда айтып атпайбызбы, окутуп алгандан кийин элди каттоодо дагы албетте алардын дагы коопсуздук жагы дагы каралыш керек да. Ушул багыттар кандай болот? Бул боюнча ошо Кыргыз өкмөтүнүн токтомунда жазылган. Ички иштер министрлиги республикалык эл жана турак жай каттоо комиссиясынын составында бар. Ал эми ар бир райондогу комиссияда ошо ички иштер эмесинин райондук ички иштер бөлүмүнүн орун басарлары комиссиянын мүчөсү болуп кирген. Ошолор ошол мезгилде ар бир мынагы өстөрүндөгү инспекторлору жанагы жерлердеги участкалык эмелери аркылуу ошол эменин жоопкерчилигин сактоого милдеттүү. Ошондой жазылган эмеде. Тиги токтомдо. Менин оюмча алар дагы бул маселе боюнча өздөрүнө тиешелүү ишти аткарат болуш керек. Эми ошол жерде албетте ошо элдерибиз биз калк ошол каттоодо өтүп атканда кайсыл документтер керек делет, ошону да айта кетсеңиз. Кандай алып кайрылыш алсат мисалы үчүн? Бул жерде эч кандай документтин кереги болбойт. Биз ошол 23 күнү биздин переписчиктер кирип барганда үйдө ким болсо, ошонун бардыгы катталат. Башка айылдан келген болсо да, ошол күнү ошол келген болсо, ошол үй жерге түшүп калат. Ошол үйдүн эмесине түшөт. Анан эң негизгиси сурамжылоо жолу менен. Ошондуктан биз мына элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек деген сөздү айтып атам. Ошондуктан биз мына момундай кылып календарларды чыгартып, мына момундай ар бир үйгө жеткизгенге аракет кылып атабыз. Бүт ар бир эме жергиликтүү бийликтерге айтылган, мына эң жок дегенде могу эл каттоонун логотиби бар эме ар бир адамга берилип, биздин адамдар өзүнүн жоопкерчилигин сезсе деген ойдобуз. Анткени эч кандай документ суралбастан ошол кишинин оозунан чыккан нерсе жазылгандан кийин сөзсүз ал адам колунан келишинче чындыкты айтуу керек да. Анан бизде ушундай болуп атат. Мына Ошто пилотный болгондо ушундай случай болду. Айрымдар үйүндө 15 киши отурат, 2 эле киши жашайбыз деп айтыпкан факттар болгон да. А эмне үчүн дегенде көрсө алар жанагы водоканал, анан мусор ташыгандагыда адамдарды 2 адам деп жастырып коюп, анан эме кылат экен да. Ошодон ойлойт экен, что биздин эмебиз чыгып калат деп. Мен дагы бир жолун ачык айтып коеюн, жана немеде да көрсөтүлдү, бул турган туруш менен конфиденциально бир мамлекет органга берилбейт бул. Бир ишканага берилбейт. Мына жанагы биз айткандай переписчик сиздерди каттап, сиздердин каттооңарды участковый инспекторго өткөзгөндөн кийин автоматтык түрдө сиздердин данный жанагы эмеден жоголот. Программа ошондой түзүлгөн. Ошондуктан муну эч ким эме кылып ала албайт. Ар бир киши жөнүндөгү сыр, купуя ошол сакталуу боюнча калат. А кийин результаты борбордук эмеде жалпы айыл боюнча, айыл өкмөт боюнча, район боюнча чыга берет. Албетте мына жогоруда айтып өттүңүз да, баягы атайын окутуулардан өткөндөн кийин элдерди каттоого биз ошо адистерди жөнөтөбүз деп да. Эми ошолор эгерде бир үйгө бара турган болсо, мына ошол адистин бир өзгөчө белгилери болобу? Эмнелер тагылат? Себеби балким жөн эле бир жаран барып сурап коюшу мүмкүн. Ошол жактар кандай болот? Албетте, бул биз мындай кылдык. Сөзсүз түрдө ошол каттоочуда атайын особый жасалган бейжик деп коебуз. Мына бул жерде бейжиги болот дагы. Бейжикте сөзсүз анын сүрөтү,
анан аты жөнү бардыгы жазылат дагы. Ошол бейжиктеги эмеге бүт только мамлекеттик бийликтин башчылары кол коет. Маселен, Сузак районунда 1114 переписчик болсо, 1114 переписчикке акимдин колу коюлат. Ана ошонун печаты базылы. Ошол эң негизгиси. Ал эми жанагы суроо жоопту жүргүзгөндө бир гана ошол кишинин, бизден өткөн кишинин сотовой телефонуна гана логин пароль берилет. Отдельный эч ким билбеген логин пароль берилет. Ошол логин пароль менен гана кирип ал ачканда телефону жанагы менен иштей баштайт. Болбосо башка бир адам анын телефонун алып же башканы алып иштете албайт. Мына ушундай купуялуулуктар сакталган да. Сөзсүз да. Анан ушул жерде андан сырткары дагы мына ушул турак жай дагы баягы фонддун каттоодо утпайбызбы? Турак жайларда ушул баягы номерлерди коюу ушул боюнча эмне иштеп жүрдү? Деме, бул чындыгында эң негизги ишибиздин бири болчу. Бул календардык план боюнча 31 декабрга чейин бүтүш керек эле. Бизге жергиликтүү бийликтин органдарынын өзүнүн берген баягы сводкасы боюнча бардыгы бүттүктө бир область боюнча 1% үйдө номерлер илинбей такталбады деген беришти, маалымат. Эми биз колубуз жеткен жерден эме кыла алдык. Эми бул биздин иш эмес, чын-чынына келгенде ошол жергиликтүү бийликтин иши эле. Биздин түшүнүгүбүздө айрым райондар абдан жакшы иштешти. Айрым райондар бир аз мындай мамиле кылбай эме кылды, бирок негизинен биз жанагы базага түшүргөн схемабызда азыр бардык үйлөрдүн адреси менен схемасын тактап бүттүк да. Мүмкүн номери жок болсо да ал үйгө биздин переписчик жаңылбастан эле баланча көчө, баланча үй деп бара алат. Бирок өзүнүн номер коюлуш керек. Өзүнүн номер коюлуш керек. Ал ошондо двойной болот да. Биз кагаздан карап барганда ошол үйдүн адабары менен номер ошо менен совпадение болуш керек. Грис менен кылып атабыз да. Совпадение болсо абдан жеңил болот, жакшы болот да. Анан если номери жок болуп калса, наркы үйдүн номери 31 болсо, мунуку 29 экен деп переписчик түкшүмөлдөн анан чыгарыш мүмкүн да. Бирок ошол иш биздин жергиликтүү бийликтердин бизге берген эмеси боюнча абдан жакшы жасалды деп берилди. Ошондуктан биз аларга ишенип атабыз. Биз интернет булактарынан окуп калдык да, ушу Ош шаардык мэриясы атайын ушу турак жайларды фонддон каттоодо, номерлерди коюуда атайын ушул казынасынан акча бөлүп бериптир да. Ал эми биздин Жалал Абад шаары башка райондор ушундай маселени көтөрүп алдыбы? Мына абдан туура суроо болду да. Мен бул маселени айтып жүрөм. Мунагу адресный хозяйство деген өзү бул өзүнчө чоң наука. Бунун атайын өкмөттүн токтому менен кандай номер берилиш керек, кандай коюлуш керек деген өзүнүн атайын токтому бар. Анан бул маселе жана биздеги каттоо жана мүлктү жайгаштыруу деген атайын райондордо, шаарларда башкармалыктар бар, ошолорго жүктөлгөн. Ошолор жергиликтүү бийлик менен бирдикте ошол көчөлөрдүн, үйлөрдүн номерларын тактап бериш керек. Ал эми жергиликтүү бийлик ошол номерлерди жакшынакай кылып жасап билиш керек. Бул эми азыркы санариптештүү жылында абдан керек. Маселен, бир жерден бирөдүн квитанция жазса деле ошол үйдүн номеруна келиш керек. Анан үйдүн номеру алмаштырылып калган болсо, бул так болбой калат. Ошол багытта эми мына биздин мен мына Жалал Абад шаарында көрдүм. Жалал Абад шаары чындыгында акчабыз жетпейт деген эме менен элдин ошол көчөдө жашаган элдин өзүнөн акча чогултуп кылганга аракет кылышты да. Ош шаарында 2 миллионго жакын каражат бөлүп, жанагыдай абдан жакшынакай стандарт кылып чыгарышты. Бул эми элге да эмеге да жагымдуу. Бирок менин түшүнүгүмдө эми бул шаардын жетекчилеринин өзүнүн баягы ишинин өздөрүнүн жооп бере турган жери. Ошондуктан биз аларга ошол коюп берген номеруна ыраазы болдук да. Жөн номерлер базылды үйлөргө. Биз ошого дагы баягы биздин схемага туура келгенде эме болдук да. Мына ошо албетте каттоодо бүгүнкү күндө фонд турак жайды элдерди каттоодо азыр даярдап жүрүп атат да. Эмне ушул орчундук көйгөйлөр болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Биздин мына тоолуу аймактарыбыз бар, өзүңүз билесиз, алыскы тоолуу. Ошол жактарда да иштер кандай жүрүп атат? Эми көйгөйлүү маселе деп айтсак да болбойт, бирок мына бизде 9 району толугу менен
Чаткал районунун 2 айыл өкмөтүнүн аркы Ашуудун ар жагындагы. Анан мына Токтогул районундагы Саргамыш ушул айыл өкмөттөрү, эрде 2 айыл өкмөт бар. Бизде баягы кыш бок сакталып турат деген эме менен 22 апрелде нар жакка кетет да. Аны ошол жерде мына азыр ошол сөз болуп атат, көйгөй биз аны маселени коюп атабыз. Маселен Тогуз-Тороодо мегаком эмесин тартпайт деген сөз болуп атат да. Көп тоолуу жерлеринде немелеринде мегаком тартпайт, андан ошка жакшы тартат деген эмелер кетип атат. А биздин эмебиз бүт Кыргызстан боюнча мегаком менен баягы тендерден утуп алып, мегаком менен догуу өтүлгөн. Биз ойлоп атабыз, ушул бул өзүнчө бир проблема маселе болуп калышы мүмкүн, бирок эме башталганга чейин мегакомдун уже жетекчилерине билдирдик, бул маселени чечет болуш керек. Оңча чечилет. Рахмат, мына бүгүн алтындай убактыңызды бөлүп, статистикада аткарылган иштер, андан сырткары эл жана Турак жай фондунун каттоо боюнча даярдыктар туурасында маалымат берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Эми урматтуу жердештер, урматтуу калкым, бул эл каттоо иш-чарасы, бул мамлекеттик деңгээлдеги саясий, экономикалык иш-чара. Анан бул иш-чарага ар бирибиздин бир адамдай болуп катышканыбыздан биздин калкыбыздын таксаны чыгат. Эч качан бизге Америкадан же Россиядан келип эсептеп бербейт жолдоштор. Биз өзүбүз калкыбызды өзүбүз эсептеп, эртең өзүбүздүн экономикасын өзүбүз түптөшүбүз керек. Ошондуктан мен ойлойм, биздин ар бир гражданыбыз, ар бир каттоого кабыл алынган персонал жумушчуларыбыз ушул ишке өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып, Кудай буйруса ушул эл каттоону жакшынакай кылып өткөрөбүз деген тилекти билдирип кетем. Баарыңарга ден соолук каалайм, ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирде болдук. Бүгүнкү темабыз областык статистика жыл жыйынтыгын чыгар деген теманын арасында талкуу жүргүздүк. Ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.